Сөз айкаштарына арналган сабагыбызды улантабыз. Бул биздин экинчи бөлүк. Биз эмне алып жатабыз эске салалык. Биринчи биз кыргыз тилинде туруктуу кездешчү сөз айкаштарына байланышкан тестте түрүндөгү тапшырмаларды аткарып атабыз. Сөз айкаштын жарымы берилген, жарымы жок. Ошонун экинчи сөздү таап кошуш керек маанисине жараша. Жана биз ошонун маанисин чечмелеп жатабыз. Сиздердин аткара турган ишиңиздер азыр көңүл коюп угуп, кайсы жооп туура болорун аныктаганга аракет кылыңыздар. Балким сиз алдынан да билгендирсиз. Же балким биринчи жолу кездешип аткансыз көрүңүз. Экинчи баа берип отуруңуз. Бул керекпи, керек эмеспи? Анан үчүнчү мен берген чечмелүүлөрдү дагы уксаңыздар. Эгерде жаңы сөз болуп чыкса, силер түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк аласыздар. Кийинки мисал. Атам окууңа бөгөт көп чекит деп компьютердеги оюндардын баарын алып салды. Атам окууңа бөгөт деп компьютердеги оюндардын баарын алып салды. Биринчи вариант. Бөгөт жиберет деп, бөгөт даярдайт деп, бөгөт болот деп жана бөгөт келет деп. Кандай дейсиңер? Компьютердеги оюн окууга, сабакка бөгөт береби, же бөгөт келеби, же бөгөт жибереби, же бөгөт даярдайбы, же бөгөт болобу? Албетте, туура вариант бөгөт болот. Кыргыз тилиндеги туруктуу сөз бул бөгөт болот же бөгөт кылат. Эки сөздү колдонобуз биз. Бөгөт болот же бөгөт кылат деген эмне? Бул тоскоолдук кылат. Бир нерсени ишке ашырганга жардам болбойт. Ошого тоскоол болот деген сөздү билдирет. Бөгөт, тоскоол. Биз ушундай бөгөт болот, тоскоол кылат деп айтабыз. Дагы бир мисал. Кыргызстан айрым эл аралык уюмдардын курамына кирет. Айрым эл аралык уюмдардын курамына тиет. Курамына турат. Курамына катышат. Кайсы вариант туура деп ойлойсуңар? Кыргызстан айрым эл аралык уюмдардын курамына албетте кирет. Демек, бул туруктуу сөз айкаш эмес, бирок курамына сөзсүз кирет деген сөз менен колдонулат. Турат деп да айтса болот, бирок курамында турат десе болот. Анда биз жөндөмүн оңдошубуз керек, алмаштырышыбыз керек. Ошондуктан биздин контекстте курамына кирет. Үчүнчү мисал. Бирөөнүн оокатына көз көп чекит. Өзүң иштеп, өзүң тап. Бу да бирөөнүн айткан сөзү болсо керек, муну тырмакча калса болот. Бирөөнүн оокатына көз салбай, өзүң иштеп, өзүң тап. Бирөөнүн оокатына көз болбой, өзүң иштеп, өзүң тап. Бирөөнүн оокатына көз бербей, өзүң иштеп, өзүң тап. Же акыркы вариант. Бирөөнүн оокатына көз артпай, өзүң иштеп, өзүң тап. Кайсы вариант биздин контекстке туура келет? Кандай дейсиз? Албетте, кыргыз тилинде көз сал, көз бол деген да сөз айкаштары бар. Эмне ал көз сал, көз бол деген? Карап тур деген сөз бар. Жоголуп кетпесин, бирөө алып кетпесин, же мисалы сүткө көз салып тур, сүткө көз боло тур деп айтат. Сүт ташып кетпесин, карап тур дегендейчи. Карап тур деген эле сөз. Көз сал, көз бол деген сөз. Бир нерсе болуп кетпесин деген сөз. Или балдарга көз сала тур, балдарга көз боло тур деп айтабыз. Бирок биздин контекстте бирөөнүн оокатына көз артпай, өзүң иштеп, өзүң тап. Бул туура болот. Себеби көз артуу деген мындай кызгануу, ошого ичи күйүү дегендей сөздү билдирет да. Бирөөнүн анысы бар, мунусу бар деп мындай кайгыга батып ошого мындай ичи күйүп отургандан көрө өзүң иштеп, өзүң тапсаң, өзүңкү дагы ошондой оокатың болот дегенди билдирет. Биздин сүйлөмдүн контекстине көз артпай деген туура келет. Кийинки мисал. Ал өз күнөөсүн моюнга алып атамдын астына. Биринчи вариант түшүп келди.
атамдын астына отуруп келди, атамдын астына жетип келди, атамдын астына туруп келди. Эми негизи мындай ошол адамдын жасап аткан ишин карап турсаңар кантип жасап атат. Баарын эле кое берсе болот, туурабы? Атамдын астына жетип келди десек деле болот. Атамдын астына туруп келди десе болот, балким отуруп турганда ал тургандан келди десе болот. Бирок негизи сүйлөмдүн контекстине, сүйлөмдүн мазмунуна келгенде, мисалы, ал өзүнүн күнөөсүн моюнга алып, ал бир нерсени туура эмес кылды, ошону түшүнүп моюнга алган үчүн, түшүнгөн үчүн биз эмне кылабыз? Биз бирөөнүн астына түшөбүз. Астыга түшүү деген күнөөнү моюнга алып, астыга келүү деген сөздү билдирет. Мен туура эмес кылып турмун, кечирип койгула, кечирим сурап кел дегенди билдирет. Мен күнөөмдү мойнума алдым деген эмне? Мен күнөөмдү түшүндүм, күнөөмдү тааныдым дейт. Ошондой учурда биз бирөөнүн астына түшөбүз. Астына түшүү дегенди билдирет. Билесиңер, кыргызда да бир салт бар, жанагы кыз ала качып кетсе, ошо кыздын ата энесинин астына түшүп келишет, кулдук уруп келишет деген сөз бар. Астына түшүү, то есть күнөөсүн мойнунга алуу, күнөөлүүбүз деп келгенди билдирет. Ошон үчүн биздин вариантка астына түшүп келди. Ар бир ата эне өз баласынын келечеги үчүн каалайт, биринчи вариант. Ар бир ата эне өз баласынын келечеги үчүн кам тилейт. Ар бир ата эне өз баласынын келечеги үчүн кам көрөт. Же ар бир ата эне өз баласынын келечеги үчүн кам келет. Кайсытыра болот? Албетте кам көрөт. Бул туруктуу сөз айкаш. Кам көрөбүз. Ойлонобуз ошону. Алдын ала бир нерселерди даярдап коебуз ошого, Кам көрүү деген сөз. Алдын ала жасап коюу. Ушул жөнүндө ойлонуу, ошону пландап коюу дегенди билдирет. Ата эне өз баласынын кам көрүшүн эмне кылат? Билим берет, ден соолугун карайт, туурабы? Мамлекеттик символдордон элдин ыйык көпчекит нерселерин көрсө болот. Мамлекеттик символдордон элдин ыйык кылган нерселерин көрсө болот. Мамлекеттик символдордон элди ыйык туткан нерселерин көрсө болот. Мамлекеттик символдордон элдин ыйык жасаган нерселерин көрсө болот. Жана ыйык берген нерселерин көрсө болот. Кайсы туура келет? Мамлекеттик символдор бар. Биздин желек бар, герб бар, биздин гимн бар, туурабы? Бул мамлекеттик расмий символдор. Ошондо элдердин ыйык туткан нерселерин көрсө болот. Ыйык туткан нерселер. Биздин желекте түндүк бар, туурабы? Биздин гербте жаратылыштын биз үчүн ыйык, биз үчүн маанилүү деп эсептелген элементтер бар. Демек, туруктуу сөз айкаш ыйык туткан. Тутуу деген кармоо деген сөз, ыйык карманган. Ошону эстеп жүргөн, ошону алып жүргөн деген билдирет. Демек, туура вариант дагы бир жолу ыйык туткан. Кийинки мисалдар. Атам согушту эстеп кабыргасы көпчекит кабагын бүркөп ойлоп отурду. Биринчи вариант. Атам согушту эстеп кабыргасы кайышкандай кабагы бүркөлүп ойлоп отурду. Атам согушту эстеп кабыргасы ооругандай кабагы бүркөлүп ойлоп отурду. Же согушту эстеп кабыргасы бүткөндөй, же согушту эстеп кабыргасы кыйналгандай. Албетте, туруктуу сөз айкашы бул кабыргасы кайышуу. Демек, атам согушту эстеп кабыргасы кайышкандай кабагын бүркөп ойлоп отурду. Эмне дегенди билдирет кабыргасы кайышат? Өтө кайгыруу, өтө капалануу. Туурабы? Кабыргасы кайышты деген аябай бир нерсеге кыжалат болуу, аябай кайгыруу дегенди билдирет. Дагы суроо, бул сөздү да кездештиргендирсиз? Же бирөөнүн, же бир көркөм тасмадан көргөнсүзбү? Бирөөнү сүрөттөгөндө айта аласызбы, ошонун кабыргасы кайышып кетти деп? Элестетип көрүңүз, эстеп көрүңүз. Кептик практикаңызда колдонсо болобу ушул сөздү. Асманды карасаң, ай көпчекит калыптыр. Ай жаңыланып калыптыр. Ай жаңырып калыптыр. Ай жанашып калыптыр. Ай жарылып калыптыр. Кантип айтабыз? Туура сөз варианты кайсы? Албетте, ай жаңырат. Ошондуктан бирөөгө айтса, асманды карасаң, ай жаңырып калыптыр.
жаңырат. Ай толот, ай бөксөрөт, туурабы? Ай арасы болот, анан ай жаңырат. Бул туруктуу сөз айкашы. Кийинки мисал, шайлоо учурунда ар кайсы партиялардын, уюмдардын өкүлдөрү добуш берүүнүн жүрүшүнө байкоо эмне кылышат? Байкоо болушат, байкоо жиберишет, байкоо кылышат, байкоо жүргүзүшөт. Кайсы варианты туура деп ойлойсуз? Албетте, шайлоонун жүрүшүн, шайлоо болуп атканда добуш берүүнүн жүрүшүнө биз байкоо жүргүзүшөт. Же да вариант байкоо салышат деп айтат. Бирок байкоо беришет, байкоо болушат, байкоо кылышат туруктуу эмес, байкоо жүргүзүшөт бул туура вариант. Кылышат жакын, байкоо кылышат деп да айтышым мүмкүн. Мен жолуктургам. Бирок менин көз карашымда эң туура, адабий, ченемге туура келчү сөз байкоо жүргүзүшөт. Кийинки дагы мисалдар. Убакыт тез эле көзгө өтүп кетти. Убакыт тез эле көзгө илинбей өтүп кетти. Убакыт тез эле көзгө билинбей өтүп кетти. Убакыт тез эле көзгө байкалбай өтүп кетти. Же убакыт тез эле көзгө белгиленбей өтүп кетти. Кайсы вариант туура деп ойлойсуз? Көзгө эмне деп айтабыз? Көзгө илинбей деп айтабыз. Көзгө илинген жок. Көп учурда да колдонобуз. Көзүңө илиндиби? Көрдүңбү деген сөз да. Мисалы, баланча деген кишиден көзүңө илиндиби? Көрдүңбү деген сөз. Мындай байкабай балким кокустан эле көрүнүп калгандар деген сөз. Ошондуктан туура убакыт тез эле көзгө илинбей өтүп кетти. Тез деген сөз, көзгө көрүнбөй деген сөз. Эгерде ушул сүйлөмдүн контекстин алсак, көзгө эмес, жөн гана убакыт тез эле билинбей өтүп кетти. Убакыт тез эле байкалбай өтүп кетти десек болот. Бирок билинбей, байкалбай деген сөз көзгө менен айкашпайт. Өз алдынча ушул мааниде колдонсо болот. Машина жок, биз үйгө күн көп чекит келдик. Биринчи, машина жок, биз үйгө күн кеткенде келдик. Машина жок, биз үйгө күн батканда келдик. Машина жок, биз үйгө күн бүткөндө келдик. Машина жок, биз үйгө күн аяктаганда келдик. Кайсы туура болот? Албетте, туруктуу сөз айкашы биз күн батты деп айтабыз. Ошон үчүн машина жок, биз үйгө күн батканда келдик. Мааниси, мазмуну жагынан бир карасаңыздар күн бүткөндө деп деле айтса болоттур, күн кеткенде деп деле айтса болоттур. Сөйдөн күн аяктады да күн бүттү да, туурабы? Күн аяктады деп деле айтса болоттур. Бирок туруктуу сөз айкашы бул күн батты. Биз айтабыз күн батты деп, ошон үчүн күн батканда келдик. Бул туура кыргызча сөз. Туура кыргызча сөз айкаш. Жана башында айтпадык беле? Кээде сөз айкашты колдонуп жатканына карап, мындай сүйлөгөн адамды мындай баа берсе болот да, мындай кыргыз тили жагынан кептик тажрыйбасы көп бекен, кыргыз тилинде көп сүйлөшөт бекен, сүйлөшпөйт бекен. Ушул дагы бир мисал да. Мен уккам, күн бүткөндө келдик, күн аяктаганда келдик деп. Бирок туруктуу айкашы, нукура кыргыз тилиндеги сөз айкашы бул күн батканда. Бирок албетте, эгерде бирөөнө күн бүткөндө келдик деп айтсаңар, ал түшүнбөй калбайт, түшүнүктүү сөз бул. Ал балдары үчүн өз жаштыгын курмандыкка эмне кылып кайра турмуш курган жок. Ал өз жаштыгын балдары үчүн курмандыкка кетирип кайра турмуш курган жок. Курмандыкка жумшап кайра турмуш курган жок. Курмандыкка чалып турмуш курган жок кайра. Же курмандыкка берип турмуш курган жок. Кыргыз тилине мүнөздүү болгон, туруктуу болуп калыптанып калган сөз бул курмандыкка чалып деп айтабыз. Эмнени билдирет курмандыкка чалып? Бир нерседен баш тартуу дегенди билдирет. Бул сүйлөмдө жаштыгынан баш тартуу, курмандыкка чалуу. Ошону берип коюу дегенди билдирет.
Эми угуп жүргөн болушуңар керексиздер, диний мааниси бар кулмандык чалабыз айып болгондуктарда турабы. Бирок күнүмдүк турмуштук кепте дагы биз бул сөздү мындай элестүү маанини бере турган сөз каражаты катары колдонсок болот. Биздин акыркы 2 сабагыбыз сөз айкаштары деп аталды. Бул жерде кептик талкуу үчүн биз кандайдыр бир теманы алган жокпуз. Бирок ар түрдүү контексттерде кездешүүчү жана ар түрдүү кептик жагдайларда колдонууга боло турган туруктуу деп аталган биз сөз айкаштары менен тааныштык. Сиздерге өтүнүч, эгерде сиздер үчүн мурдатан белгилүү болуп келген сөз айкаштар болсо, анда жакшы, муну билебиз, демек бул кеңири колдонулган сөз экен, сиздин кептик практикаңызга да колдонуш экенсиз. Бирок эгерде угуп жүргөнсүз, бирок колдонгон эмессиз, көп маани берген эмессиз, зарылчылыгы болгон эмес, шарт болгон эмес колдонгонго деп ойлосоңуз, бирок балким керектүү, кызыктуу сөз айкаш экен, пайдалуу, маанилүү сөз айкаш экен десеңиз, анда азыр өз алдыңызча алып, ушул акыркы 2 сабактын жыйынтыктоочу иши катары ушу берген 2 сабакта 20 мисалдын ичинен куру дегенде бир 10 мисалды алып, ошо менен өзүңүздүн күнүмдүк турмушуңузга, өзүңүздүн жагдайыңызга байланыштуу мисалдарды түзүп көрүүнү сунуштайм да. Мисалы, же болбосо диалог түрүндө түшсөңүз да болот да. Мисалы, ошол эле көз артуу деген сөздү, мисалы өзүңүз жөнүндө айта аласызбы? Мисалы сиздин мындай жаман адатыңыз жокпу, бирөөнүн бир нерсесине көз арткан? Кандай деп айта аласыз? Же балким кезиктиргенсиз, сиздин бир нерсеңизге көз арткан адамга жолуккандырсыз. Айта аласызбы, ушундай бир жагдайга кабылгансызбы? Ушул жагдайды сүрөттөш керек болгондо көз артуу деген сөз айкашын колдонууга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Ошондой мисалды келтирип көрбөйсүзбү? Өзүңүз жазып көрүңүз. Же болбосо тил тийгизүү, мисалы. Колдонуп көргөнсүзбү? Балким бул өтө эле аз колдоно турган. Балким муну колдонгонго сизде эч кандай турмушта жагдай болбогондур. Менин оюмча, мисалы, санаасы тынбайт деген сөздү ар бир эле адам колдонуп болуш керек. Мен мисалы санам тынбай, сага чалып атам, эмне болдуң, мисалы, ден соолугуң жакшыбы? Ушундай, ушул сөз менен мисалы өзүңүздүн жакыныңызга, үй бүлөңүздө мүчөңүзгө байланыштуу диалог түзө аласызбы? Мисалы, бирөө менен сүйлөштүңүз, орусча чалдыңызбы же кыргызча чалдыңызбы, бирок бул сөздү колдонгон жоксуз, Мисалы, саламатсызбы, эмнеге чалып атасың? Жөн эле санам тынбай. Мисалы, кечээ сен башың ооруп атты эле, мисалы. Ушул сыяктуу бизде азыр келтирилген ушул мисалдардын ичинен куру дегендей бир 10ду алып, өзүңүз өз мисалдарыңызды түзүп көрсөңүз, сиз ушул аркылуу эмне берет бул иш сизге? Өзүңүз түшүнгөн түшүнбөгөнүңүздү аныктай аласыз, өз алдынча баа бере аласыз. Себеби бул сабактардын негизги максаты маалымат берүү, бөлүшүү, түшүндүрмөлөрдү берүү. Ал эми тилекке каршы кайтарым байланыш жасоого мүмкүнчүлүк жок, бирок силер өзүңүздөр баалоо жагын, жыйынтыктоо жагын, өзүңүздү өзүңүз текшерүү жагын мындай өз алдынча аткарасыз да. Ошондуктан сабак жыйынтыктуу болуш үчүн сиз сөзсүз түрдө мен берген тапшырманы аткарып көрүңүз. Куру дегенде 10, мүмкүн болушунча көбүрөөк ошо сөздөрдөн мисал алып, өз алдынча сүйлөм түзүңүз. Текшерип, өзүңүздүн тилди жакшы билет деген адамдар болсо, ошолор менен бөлүшүп, ошолордун пикирин угуп көрүңүз. Рахмат.